Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар, манайсыздар. Мигранттарга айрыкча кайрылуум жана акчасы барларга кайрылуум да. Биз мисалы иштеп жүрөбүз. Мындай акчабыз тиет, бизге жакшы эле акча тиет мигранттаргачы. Бай эмеспиз. Эгер бай боло турган болсок мигрант болбойт элек. Бирок акча жакшы, бир крупный акча колубузга тиет. Айтайын дегеним туугандар, Америкада болосуздарбы, Россияда болосуздарбы, Кореяда болосуздарбы, айрыкча мына Англияда азыр жакын арада Кыргызстанга кайтып атабыз да. Сезон аяктапчы. Эми таптык акчанычы Аллахым берекесин берсин. Пайдалуу ошол бир бул дүйнө акыретибизге пайдасы тие турган бир нерсе колдонолу да иншалла. Айтайын дегеним ошол суммадан бир кичине акча чыгарып муктаждарга жардам берели. Кандай дейсиздер? Кыргызстанда канчалаган муктаж адамдар бар да. Биринчи ошол тууган урубуздан баштайлы. Колдон келишинче ошо тууган урубузга кичине тыйыныбызды чыгарып жардам көрсөтүп коелу. Эгерде ойлойм да, Кыргызстанда бир 100 миңден ашык байлар бар да, 7 миллион болсо 100 миң дейм орто эсеп мененчи. Ошолор зекетин өзүнүн баягы тапкан нерсесинен кандайдыр бөлүгүн берип, муктаждарга ушу үй жокторго үй алып берип, ооругандарга ошол лечениясына акча берип, жок дегенде ошол квартирасын төлөп бергенде дагы ойлойм да, Кыргызстанда мындай кедей адам болбосо керек эле депчи. Өткөндө бир видеону көрдүм туугандар, менин жүрөгүм аябай ооруду да, аябай баягындай жалат болдум да. Сиздер да балким көргөндүрсүздөр. Суперинфонун журналисти барып тартты окшойт. Бир үй бүлө аял кишилер иттин этин жейт экен, элестетиң. Балдары ошону жешет экен да. Ушунчалык деңгээлге түшүп кеттик эми. Тоо калдым. Көө кирсең жазып атат, иштебейбисиңби, анан иштебейби, анан колуң жокпу, неге неме болот. Биз бул жакта сыртта туруп айта беребиз да. Биз анын акыбалына өзүнө кире албайбыз да. Анын акыбалына кириш үчүн биз ошондой жашап көрүшүбүз керек. Балким чындыгында ден соолугу туура келбей иштей албай аткандыр да. Ошолорго байлардан мүмкүнчүлүгү барлар жардам берсек, биз кыйналбай жакшы жашайт элек Кыргызстанчы. Мамлекет эмне кылып берет, мамлекет кылып бербейби деп отура берсек, мамлекет дагы колдон келишинче аракет кылып атат. Өнүгүү жолуна иншалла түшүп атабыз. Ушул айтайын дегеним, кичине бир тапкан акчабыздан кичине жардам кылып чыгарып туралы да. Өзүбүздү гана ойлой бербейчи туугандар. Биз тапкан акчабызды, байлыгыбызды бул дүйнөдө гана калат. Эч алып кете албайбыз акыреткечи. Баардык нерсе, тапкан нерсеңдин баардыгы калат да. Болгон ошол 2 метр кепинге оролобуз, кетебиз да ананчы. Ошон үчүн садака, жакшылыктарды берип калсак, бул дүйнө акыретибизге да пайда болот. Садаканын пайдасын айтайын. Садаканын пайдасы туугандар, кырсык балейлерден сактаганга себепкер болот да. Аллах Таала сактайт, бирок себепкер болот булчу. Ырыскыңыздын кеңейишине, көбөйүшүнө себепкер болот да. Мына мусулман эмес адамдар дагы, булар да 10%-ин неме алып жардам беришет. Булардын дагы ырыскысы көбөйүп кете берет да. Көрдүңүзбү? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир курма болсо да берип, жакшылык кылып калгыла, кыяматта өзүңөрдү жамандыктан сактап калгыла. Кыяматта өзүңөрдү кыяматта ушундай бир оорчулук болгондо сактап калгыла деген да. Бир курма болсо дагы садака берип калгыла, жетишип калгыла деген. Көбүрөөк садака бергенге аракет кылалы туугандар. Берешен болсок, Аллах Таала карап туруп анан пендем, сен берип атсаң мен сага кантип бербейин деп Аллах Таала да берет да ананчы. Кандай дейсиз? Ой пикириңиздерди жазып коюңуздар туугандар. Ушул видеону мигранттарга колунда барларга дагы жөнөтүп койсоңуздар, иншалла жакшы болот. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.